Сапарга чыгып атсаңыз, ашыкча чыгым болбосун десеңиз, 3 дарыңызды сөзсүз түрдө унутпай чөнтөккө салып коюңуз. Эгер сизде кан басым, стенокардия жана паническая атака бар болсо, жай келди, балдардын баардыгы каникулга чыгып, аларды көрүп биз да отпусканы элестетип, 1 жыл бою иштедик, биз да чарчадык деп отурсаңыздар керек. Көбүңүздөр ошо отпускага кетесиздер, саякаттарга кетесиздер. Ошол замат эле самолетко түшкөндө эмне болушу мүмкүн, эгер сизде өнөкөт оорулар бар болсо деген суроого жооп бергим келип турат. Сиздин отпускаңызда узун жолго, мисалы үчүн Ош Бишкек жолуна же болбосо самолет менен уча турган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошого сиз бир аз даярдык көрүшүңүз керек. Өзгөчө ошо гипертониясы бар, кан басымы бийик болгон адамдар үчүн. Себеби дегенде мен канча учсам дагы ошо кабинада аябай көп ушундай көрүнүштөр болгон. Ошондуктан сиздерге кеңеш берет элем, унутпаңыздар өзүңүздөрдүн таблеткаларыңыздарды. Каптаприл жок дегенде каптаприлди алып алсаңыздар, кан басымыңыз көтөрүлгөндө сизге чоң жардам болот. Жаныңызда жок дегенде 3-4 штук таблетка болуш керек. Жана ошондой эле эң көп кездешкен паническая атака деп коет. Эгер сизде паникалык атакаңыз бар болсо, ага дагы дарыңызды унутпаңыз. Кабинада эле чөнтөгүңүздөрдө ар дайым сиздерге жардамчы болуш керек. Ошондой даярдыктарды сөзсүз түрдө көрүүнү унутпаңыздар. Ошондой эле стенокардия бар болсо, сөзсүз түрдө жаныңызда, чөнтөгүңүздө нитроглицерин болушу керек. Бул ушул эскертүү кеңештер 3 өнөкөт оорулары бар инсандарга кайрылып жатканым. Биринчи бул кан басымы, экинчи стенокардия, үчүнчү паническая атака. Эмне үчүн мындай көрүнүштөр болот? Биздин көп өнөкөт ооруларыбыз бул метеозависимый деп коет. Аба ырайы кандай болсо, оорубуз дагы ошондой жооп берет. Эң көп мен мисалы үчүн тажрыйбамда көргөн бул ошо кан басымы аябай сезгенич болуп келет, стенокардия приступтар болушу мүмкүн. Жана ошондой эле ошо паническая атака, атмосферное давление деп коет. Деңиз деңгээлинен бийиктик.